Депутаттардын артыкчылыктарын жоюу боюнча мыйзам долбоору кайрадан көңүл чордонунда. Бул ирет Республика Ата Журт фракциясы буга чейин токтом менен кабыл алынган документти мыйзам аркылуу бекитип коюуну чечкен. Эгер мындай кыскартуулар ишке ашса, бюджет каражаты 300 миллион сомго үнөмдөлөрү айтылып келет. Бирок айрым депутаттар колдогу артыкчылыктарын оңой эле тарттырып жибергилери келген жок. Алар аймактардан шайланып келгендер кайсы жакта жашайт деп тынчсызданып жатышыптыр. Мына бизде мугалимдер бар. Здравоохранение иштеген эл ошо жакта врачтар бар. Алардын айлыгы орто эсеппен 7 миңден 15 миң сомго чейин. Бүгүн депутат айлыгы эң кеми 33 миң, 35 миң. Жанагы безотчетный акча каражаты 40 миң түзөт. 75 миң сом колго алып, жанагы 7 миң мен 10 миң менен иштеген мугалим менен ал деле үйдү арендага алып жүрөт. 15-20 миң сомго. Биз депутаттар 70 миң сомдон ашуун акча каражатты колго алып, биз деле ошо арендага өтсөк болот. Көпчүлүк биле бербеген мындай маалыматтардын коомчулукка айтылып кеткенине айрым депутаттар тынчсызданганын жашырган жок. Көрсө атайын бөлүнгөн 40 миң сомдагы канцтовар менен ксерокопияга жетпей жатыптыр. 70 миң, вы не забывайте, вот эти 40 миң сом ал кагаз, бумагу мы сами покупаем, ксерокопии мы сами делаем, канцтовары мы сами покупаем. Люди приходят, деньги просят, мы им даем оттуда. Имеете же 70 тысяч, мы же не тратим, например, я не трачу только на себя. Анан сиз азыр айтып атасыз, мына 70 миң айлык алып атат. Эртең эл угуп алып айтат, ай, булар ушунча алып атат. Конечно, зачем им? Надо от всего отказаться. Я, безусловно, поддерживаю все ваши предложения. Мен силердин сунуштарыңардын баарын колдойм. Анын ичинде турак жай тууралуу сунуштарды дагы. Себеби эгер кызматтык турак жайда жашап жаткан депутаттар сүттөн ак болуп, анда өзүнөн башка кимдер жашап жатканы тууралуу чыр-чатактар болбогондо башка кеп эле. Депутаттар үчүн турак жайда 200 чарчы метр деп айтып жатышат. Бул ашыкча деп ойлойм. Бирок Чолпон Жакупова да жардамчылардын санын кыскартуу сунушу суроо жаратты. Басма сөз жыйынын уюштуруп, мыйзам долбоорлор менен иштөөгө бир консультант жетишпей жатыптыр. Ал эми башка депутаттар элдин кызыкчылыгын коргоо үчүн каржы жагынан толук камсыз болушу керек деп эсептейт. Также мне возникает вопрос об оплате труда депутатов. Менде депутаттардын маянасы тууралуу суроо бар. Сиз 30 миң сомдон ашуун маяна тууралуу айтып жатасыз. Бирок мындан кыйла аз акча алгандар да бар. Айрымдары стаж, чиндерди алып, ошонун негизинде көп маяна алып жатышкандыр. Биз муну менен парламент институтун алсыздандырып, артка кетип жатабыз. Жогорку кеңеште аппарат менен кошкондо болгону 800дөй адам иштейт. Ал эми аткаруучу бийликте 45 миңден жогору. Ага кошумча бул депутат бул жүйөлөр менен эле чектелип калбай, демилгечилерди популист катары сыпаттады. Сиздин фракцияңыз жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Бул мыйзам ошол токтомду бекитип коеюн деп атабыз. Эмне себептен? Эртеси күнү башка депутаттар келип эле токтомду отменить эле кайра мынтип карайбыз эле өткөрүп койбосун деп туруп. Бул эң туура кадам болду. Биздин жогорку кеңеш 24 жылда жазалбаган ишти биздин жогорку кеңеш жазады. Ошондо биз өкмөттөрдөн талап кылганда реформа деп, ушул реформа деп айтылат. Демилгечилердин эсептөөсү боюнча оптимизациядан кийин жалпы 384 миллион сом үнөмдөлөт экен. Алсак жардамчыларды кыскартуудан 51 миллион, айдоочулардан 52 миллион, унаанын запастык бөлүктөрүнөн үнөмдөгөндө 2,5 миллион сом артып калмак. Ага кошумча ашыкча унаалар менен турак жайларды сатуудан түшкөн каражат 22,5 миллиард сомдук тартыштыгы бар бюджетке бир аз дагы болсо жеңилдик кылмак дешет. Я хотела бы всех вас призвать к тому, чтобы мы вспомнили время, когда мы не были депутатами. Депутат боло эле кезиңерди эстегиле деп чакырат элем. Ушундай маселе талкууланганда кандай кабыл алчу элеңер? Эгерде мамлекет чыгашасы жок, кирешеси менен жашап жатса, анда 4 кеңешчи алсаңар болот. Биз балдардын жөлөк пулу тууралуу маселени байма-бай козгоп келебиз. Ар дайым каражат жетишсиз, жөлөк пулду көтөрө албайбыз деген жоопту угабыз. Келгиле, бизде конкреттүү булак бар деп айталы. Кош стандарттуулук болбошу керек. Депутат болгондон кийин бул маселеге башкача карай баштадыкпы? Өкмөттөн кризиске каршы чара талап кылып жатабыз. Жогорку кеңештин антикризистик программасы ушул да. Мындан иштин натыйжалуулугу азайып кетпейт. Канчалык каршы болушпасын, соңунда мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берүүгө аргасыз болушту. Ал эми калган деталдар экинчи окуунун жүрүшүндө талкууланмай болду. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.